Жалгыздыкты жакшы көргөн, жалгыздыкка үйрөнгөн адам, жалгыздыкты сүйгөн адам өтө кыйын адам. Аны сындырыш өтө кыйын. Мен жалгызмын, ар дайым жалгызмын. Ар дайым жалгыз ойлоном. Неге билесиздерби? Себеби бул жашоодо территориямда кээ бир адамдар пайда болушу мүмкүн, керектүү гана убакыттарда. Бирок түбөлүк вечно жалгызмын. Эмне үчүн бул сөздөрдү айтып жатам? Тоолорду сүйөм, эки жакка барам, ар дайым жалгыз, жалгыздыкта. Ойлорумду алмаштырыш үчүн, жан дүйнөмдөгү максаттарымды алмаштырыш үчүн, пландарды түзүш үчүн ар дайым орун алмаштырам. Көп адамдар келди кетти. Келишти, кетишти. Сен дагы келесиң, кетесиң. Эмнени айткым келет? Күчтүү адамдар жалгыз болушат ар дайым. Себеби ал менен тең салмактуу ойлоно турган адам табылбай калат да. Максат ошончолук күчтүү болгондуктан ага тең салмактуу максатташ адам табылбай калат. Конкуренция жок да, мындайча айтканда. Поле бош турат, ошондуктан ал өзүгө ылайыктуу теңдеш адам таппай калат экен да. Ошондуктан да жалгыз адамдардан мен катуу чочуймун. Коркпойм, чочуймун. Ошондуктан кыйын болушат жалгыз адамдар. Кыйын болушат. Айга биринчи ким учкан? Ошол деп айтабыз, экинчи ким учкан десек таппай калабыз. Чыңгыз Айтматов, жазуучу. Андан кийин ким популярный? Билбей калабыз. Көрдүңүзбү? Биринчи болгон адамдар жалгыз болушат да. Кыйын болушат булар. Буларды жөн эле сындырыш кыйын өтө. Эгер ага ар кандай жактан нападение кылышты баштасаңыз, сени сүйбөй калдым, күйбөй калдым, болду кетем десеңиз, 4 тарабың кыбла деп 4 эшигин ачып берет да. Неге? Себеби сизди ал жаныга жолдош катары өзүнүн эшиктерин ачып берди да. Ачып берди. Эгер кетем десеңиз, каалаган жерде кетире берет да. Ал эч кандай эмоцияга берилбейт, ал эч кандай идиш ныргытып сындырып бербейт. Мен сени мындай кылат элем деп армандарын айтпайт. Неге? Себеби ал күчтүү адам. Анын селдери, максаттары, өзүнө өзү калган коркунучтары, өзүнө өзү болгон сүйүүсү, өзүнүн максатына болгон сүйүүсү сизден көрө күчтүүрөөк турат, сизден көрө артыгыраак турат. Ал сиз үчүн эле эмес, өзүнүн максаттары үчүн жашаганды билет да. Анын пландары ардактуу, анын жашоодогу сели ардактуу. Бул деталдуу нерселер эмес, тышкы себептер эмес. Ошондуктан да ички жан дүйнөсү күчтүү адам, күчтүү максаты бар адамды сырткы себептер сындыра албайт да. Ошондуктан да кыргыз аталарыбызды эле байкасаңыз, Кыргызстанды коргогон, сактаган, бактаган ата бабаларыбызды карасаңыз, көп учурда жалгыз болушкан. Анан сырткы себептер, душмандар аларды сындыра алган эмес да. Айтайын дегеним, бул болду, бар жогун жыйынтыктырып, связьдан өчүрүп, телефондорду өчүрүп, жалгыз болуп ал деген эмес. Комнатага камалып ал деген эмес. Өзүңдү, билимиңди, өзүңдүн үстүңдө иштеп, өзүңдүн кесибиңди өнүктүрө бергин, жалгыз болгонуңду өзүң эле сезип каласың. Территориядагы достор деле ошондой, ата-эне бир тууган деле ошондой. Болгону сенин деңгээлиңде эместигин түшүнүп каласың да. Жалгыз адамдан коркуңуз дегеним ошондон.